20 жашар кызды 37 жаштагы милиционер Бишкекте зордуктап коет. Бунун чоо жайы кыз жигит машинада отурганда милиционер келип калат. Келип баланы коркутуп, суу, сигаретке жөнөтөт. Бала кызды таштап магазинге кетет. Кеткенде ошол жерде кызды зордуктап коет 37 жаштагы милиционер. Ошондуктан кызыңарды милицияга түшкөндө таштап, же болсо катыңарды же үй бүлөңөрдү таштап кетип калбастан до конца жаныңарда жүрсүн. Мындай акмактар бар. Анан кийин 5 кол тең эмес. Баарын бирдей дебейбиз. Бир акмактын айынан баардык органдагы байкелерди жаман көрбөйлү. Азыр тартипти көртастар, чегараны көртастар өтө катты иштеп атат. Результат өтө катты. Андыктан бир акмактын айынан баардыгын жаман көрбөстөн, баардыгын комментарийга жаман жазбастан бир адамды сөгөйлү. Кечеги инцидент боюнча достор, кече Тойбос компаниясынан колбаса алгам да. Тойбос компаниясынын колбасасын алып, видео киргиздим, көрдүңөр э. Ага чейин мен болсо эмне кылдым? Кайрылдым. Кайрылганда мага супервайзери түштө чалды бүгүн. Түштө чалганда ордуна башка колбаса берели анда деди. Мен айттым, колбасаңар жедим, рахмат. Мага ушул түшүндүрмө бергилечи дедим. Анда ошол колбасанын акчасын берели. Деди, акча деле силерге буйрузун. Мага түшүндүрмө бергиле. Объяснение. Неге жашынакай колбасанын ичине жүн болуп калыш керек тоокун жүрө? Мага ошол керек. Канчалаган жаш балдар жеп атат, канчалаган элдин баары ишенип алып жеп атат. Анын арасында мен дагы бармын, азыр мен силерге ачуум келип атат. Десем, супервайзер эмне деп жооп берди? Все, хоп, биз обратный связь кылабыз, азыр мен цехтен сурайын, күтүп туруңуз деди. Хоп дедим. Күттүм. Эч ким чалган жок. Супервайзерлериңер, мындайча айтканда, силерди уят кылып атат Тойбос компаниясы основательдери. Ошол эле мына Арча Бешик, Ак Ордо, Жал, Микрорайон ушуларды караса керек ошол супервайзерчи. Ошол адам обратный связьга чыккан жок. Никакой объяснение, достор. Өзүм чалсам албай койду. Жоопкерчиликсиз бул жерде. Жооп жок никакой. Мынакей, до сих пор да чалып койсом, чалган жок. Баягы кашыктап чогулткан авторитетиңерди чөмүштөп төгүп атат, мындайча айтканда, достор. Ошондуктан дагы да болсо мен обратный связь күтөмүн. Биз эми ушунчалык силерге ишенип сатып алып жеп аткан соң жакшы бир таза продукцияны алып жегибиз келет, достор. Силер жаман көрбөгүлө муну. Түшүндүкпү? Кудай ден кур калбайт. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.